Мугалим коомду тарбиялаган ардактуу кесип, келечек муунду туура жолго баштаган ата-энеден кийинки эле ыйык адам. Анткени мектептен билим менен эртеңки чоң турмушка ой жүгүртүүсүн калыптандырат. Биздин көрүнүктүү жакшыларыбызды тарбиялап чыгарып берген Осмоновду биз эмне деп айтабыз? Кыргыз поэзиясынын чолпону. Мына ушундай улуу кесиптин ээси Жамал Касиева быйыл 67 жашка чыгат. Өмүрүнүн 44 жылын агартуучулукка арнап, Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы лицей мектеп-интернатында кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет. Мугалим болуу анын жаш кезиндеги кыялы болгондуктан кесибин сүйүп, окуучуларына мээримин төгүп келет. Менин атам Ат Баш районундагы Боогачы деген мектеп бар. Акмус деген айылда. Ошол мектепте мугалим болуп иштеген. Ошол мезгилдеги китеп биз азыр балдар сотка менен чоңоюп атат, биз китеп менен өстүк. Кичинекей мезгилимден баштап эле мугалим болууну эңсегем. Ошо эңсеген кыялыма жеттим. Болгондо да кыргыз тилчи болсомбу деп эңсеген элем. Ошол максатыма жеттим. 1973 жылы Ош педагогикалык институтун бүтүрүп, эмгек жолумду Каракулжадагы интернат бар. Анда Дзержинский атындагы интернат болчу. Ошол интернаттан баштадым. Класска кирери менен балдар менен өзгөчө саламдашып, ар бир сабакты поэзия менен баштап, окутуу методикасы өзгөчө. Окуучулары да эжекенин сабагына кирүүгө шашышат. Ошондуктан балдар бир гана мугалим катары эмес, эң жакын адамы катары да көрүшөт. Касиева Жамал биздин эжейибиз, акыл насаат айтчуу биздин жеренибиз, билимине кошуп бизге акыл берип, туура жолго салчу биздин энебиз. Тарбияңды талыкпастан бересиң, өз ишиңе кечикпестен келесиң, канча адамды ак жол тилеп узатып, турмушка тушоопузду сен кесесиң. Жамал Касиеванын эң алгач окуткан окуучулары бүгүнкү күндө өзү менен тең тайлаша балдарга билим берип келет. Алардын айтымында каарманыбыз сабак өтүү менен гана эмес, адамдык сапаты, жүрүм туруму менен да жалпыга үлгү инсан жана улуу устат. Жамал Касиева менин устатым, анткени ал 27 жыл мурда мен ушул мектептен кыргыз тили жана адабият сабагынан сабак берген. Жамал эже ушул мага тагдыр жолума дагы, турмуштук жолума жана да келечек жолума да көп таасирлер калтырды. Анткени мен эженин таасири менен берген сабактарын улам, кыргыз тили жана адабиятынын мугалими болуп, ушул жерде иштеп, ушул жерде эмгектенип келе жатам. 1980 жылы, 84 жылдарда Жамал эжекенин колунда биз окуучу болуп окуганбыз. Эжеке бизге ушул мөмөлүү дарак дегендей, биз анын мөмөлөрү болобуз. Эжеке бизге көрсөтмөлүү сабактарды өтө кызыктуу өтчү. Ырларды окуганда аябай өз берилип окучу жана ошол эжекенин таалим тарбиясын алгандыктан биз ушундай мугалим болуп калдык. Жамал эже көп жылдан бери мөмөсү ийилип бушуп турган дарак сыңары, келечек ээлерине кыргыз тилинен жана адабиятынан өз билгенин сиңирүү аракетинде. Эжекени мен ушул жерге 2009 жылы практикант болуп келген күндөн тартып билем. Жамал эжеке ар дайым сабакка эрте келген, өз ишин так кылган. Мен мындайча айтканда көп жыл иштедим эле, эмгегим сиңген ушул жерге деп анча-мынча келбей коюп, же болбосо өз милдетин аткарбай койгон мугалимдерден эмес. Жаштарга болгон кеңеши аябай баалуу. Биз зериккенде эле сөзсүз Жамал эжекенин 28-канага келип, өткөн кеткенди айтып, ушул окуучулар жөнүндө кеп козгоп отургубуз эле келе берет да. Окуучулар баары тынчтанып угушуп, анан кызыктуу өткөндүгүнөн кээде чыгыш болгонун деле байкабай калышат. Алысты көрө билип, жаштарга эмне керек экенин сезип, технологиянын өнүгүшүнө карап, өзгөчө стилде сабак өтүүнү көздөп, жаңычылдыкка умтулуп турганы көптү кубандырат. Сыртынан мугалим эле деп мындай эле оңой эле бүтүп калчудай сезилет башкаларга. Бир мугалим да барат окутуп коюп келет дейт, бирок мугалимдик кесиптин жоопкерчилиги өтө зор. Алдыңда отурган 30 балага бир нерсе үйрөтүп чыгарышың керек. Ошонун баары сени үмүт менен карап отурат. Алдыңда отурган сабактын учурунда бала сени үмүт менен карап отурат. Ошол балдардын үмүтүн акташ үчүн, алардын максатына жеткириш үчүн колдон келген аракетиңди жасасаң, анан узакка чейин мугалим болуп каласың. Анан дагы бир нерсе, бала байоо.
эч нерсени түшүнбөгөн актактай болуп алдыңа келет. Ошону оң жолго салып келсең, турмуштун биздин предметибиздин кыргыз тил адабиятынын бир өзгөчөлүгү бул жашоо, турмуш, гумандуулук, терс сапаттар, ар түрдүү нерселер жөнүндө турмуштун өзүн үйрөтөт да. Ошонун ичинен калпып алып, ошол балага чыгармадагы бир жакшы сапаттарды жугушуп, ошолорду ачып кетсем, мен баладагы бир болгон дүйнөсүн, жан дүйнөсүн ачып алсам, менин жеңишим ошол деп эсептейм. Бул үчүн чоң эмгек талап кылынат. Шашып келем, түрс-түрс кагып жүрөгүм. Илгер үмүт, тилектерге толтура. Эртели кеч баккан тунук ойлорду, бакыран көз окуучума айтууга. Бар тапканым балдар менен бөлүшүп, кийинкиге болуп кайра карыздар. Үйгө кайтам, эртең кайра жанууга. Көөдөй түндө болуп өчпөс чырактан. Мугалимдин талбаган эмгегин айтып олтурсак, айтып бүткүс дастан. Кыйынчылык, тоскоолдуктарга карабастан кесүүнүн мыкты адиси, шакирттеринин үлгүлүү устаты Жамал Касиевадай инсандар ар дайым таалим тарбиясын берип, кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө салым кошо берсин деген тилектебиз. Айнура Абдиназар кызы, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.